Ош облусунун аймагында калкты коронавирус инфекциясына каршы эмдөөдөн өткөрүү үчүн 143 эмдөө пункту иштеп жатат. 24 мобилдик топ түзүлгөн. Бул туурасында эмдөө иштерине байланыштуу уюштурулган маалымат жыйынында айтылды. Өз ыктыяры менен жүргүзүлүүчү вакциналоо өнөктүгү район аймактардагы базар, соода жайлары, мектептерден сырткары 98 медициналык мекемеде ачылган. Дубандан аймагындагы тобокелчилик тобундагы 470 миң жарандын 214 миңи эмдөөдөн өттү. Ковидтин болжолдуу 4-чү толкунуна карата облус аймагында жалпы 455 кошумча орун даярдалган. Кызыл аймактарда 1610 кычкылтек концентратору, 160 жасалма дем алдыруучу аппараттар даярдалган. Пандемия башталгандан тартып Ош облусунун аймагында 11393 жаран жугуштуу тумоо менен ооруканаларга жаткырылган. Жугуштуу тумоодон 324 адам каза болгон. Медициналык кызматкерлердин арасынан бүгүнкү күндө 8897 медициналык кызматкерлер биринчи дозаны алышып, ал 86,16% түздү бүгүнкү күндө. Ошол эле учурда билим берүү мекемелеринде кызматкерлердин саны 31310 түзүп, алардын биринчи дозаны алгандары 15000 түзүп, 48% түзүп атат бүгүнкү күндө. Экинчи дозасыны 13873 билим берүү кызматкери алып, ал 44,13% түздү.